Ош автоунаалардын кыймыл боюнча өлкөдө экинчи шаар. Сырттан кирип чыккан транспортторду эске алганда күнүнө 120 миңден ашуун автоунаа жүрөт. Азырынча алардан чыккан ар кандай уулуу заттарды дарактардан башка коргой турган чара жок. Ошентсе да калаада көп жылдык дарактар кыйылып барган сайын азайып баратат. Шаардын так ортосунда Борбордук Ленин көчөсүндө эле былтыр 16 түп дарак кыйылды. Анын баары көп жылдык дарактар болчу. Кыйылган дарактар үчүн тиешелүү кызмат мейманкананын ээсине айып пул салгандан башка чара көрө алган жок. Аны мыйзамсыз кыюу дейли. Бирок шаар бийлиги быйыл Кулатов көчө районунун Осмонов көчөсүндө кеминде 25-30 жылдык бак дарактарды түп тамыры менен кыйып салды. Жаңы курулуп жаткан аллея тууралуу такыр жаман пикирибиз жок. Бирок жол боюнда өскөн дарактарда эмне күнөө деп жергиликтүүлөр бири-бирине суроо узаткандан башка эч нерсе дей алышкан жок. Бардығыны кыйраса талаа болуп калбайбы? Ол чоңоюп, неме болгучаң эртеге жайда кары калтаң бар, үйдө аба жетпесе сыртка чыгып отургусу келгендер бар. Ошолорго керек да бул дарак. Азыр ушунча чаңдарды ушулар соруп адамга тазалап берип аткан ушу дарактар да абаны. Мен көргөн элем өрүк, пляждар бар эле да. Кийин келсем эле жок болуп калып, бир жалко дедим да. Кыйып салыштыр дедим. Ошо жаратылышка зыян да бунусу. Мыйзам боюнча экология ашканасы шаар аймагындагы бардык бак дарактарды кыюуга жана бутоого уруксат берет. Оштогу массалык дарактарды кыюу үчүн шаардык кеңештин кароосунан өтүшү керек. Шаардык кеңеш жакында сессиядан Шакиров көчөсүндөгү 487 даракты кыюуга уруксат берген, бирок Кулатовдогу бак дарактарды кыюуга уруксат берген эмес. Экспертиза келген проектisi, бүт биздин эксперттин отдел таанышып, чыгып, ал жерде сфер кылат да, келечек планы ошондой. Дарактарды көрүп, санап, анан экспертизаны өткөрүп берген, полный документтери болгон, алда мыйзамдуу кетип атат. Себеби дегенде ал жерге көп жылдык дарактар кесилгени менен өтө көп сандагы дарактар декораттык көчөттөр отурузулат. Эски дарактар дегенде кандай? Ал жердеги мен билгенден баягы ийне жалбырактар, мораторияга кирген дарактар калып, баягы өсүүсү көп жылдык дарактар кесилип алыныптыр. Бул боюнча долбоор иштелип чыгып, долбоору экологиялык экспертизадан өткөрүлүптүр. Эми мыйзам чегинде тартип ушундай болот да. Экологтордун пикиринде шаардын бийлиги бак дарактарга анчейин көңүл бурбайт. Шаардын бийлиги эмес, көпчүлүк эл деле жаратылышка, өсүмдүктөргө, дарактарга кайдыгер мамиле кылат. Анткени дем алып жаткан абаны тазалап, адамдарды зыяндардан сактап жатканын көпчүлүк биле бербейт. Экинчиден жана мен айтып аткан чаңды токтотуу үчүн анан эми ар кандай мына көмүр кычкыл газы ушул автомобилден чыгарын бар болсо эле ошону өзүнө сіңирип зыянсыздандыруу үчүн дарак бизде аябагандай көп санда керектигин биз билишибиз керек. Экинчиден кээ бир көчөлөрдө мына бүгүн 21-кылым транспорттун бүгүнкүдөй саны көп болорун 60-жылдары же 40-жылдары шаарды пландаштырып эч ким аны эсип калган эмес. Ош шаардын курчап турган чөйрөнү коргоо башкармалыгынын бизге берген маалыматы боюнча акыркы 3 жылдан бери Ош шаарында 6299 дарактарды кыюуга уруксат берилген. Бирок албетте алардын ордуна жаш көчөттөр эгилген. Ошентсе да кыйылгандардын дээрлик баары көп жылдык дарактар эле. Ажибай Пайзидин уулу, Азамат Кубатбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.